Ырайкандын bir ыры бар. Армияга барбаса, окуп билим албаса, ал бала жөн эле илинип турган калбаса деген. Анысыңардай сөзсүз жигиттер армияга барыш керек. Анан армияда өзүнүн эрежеси, тартиби бар, катуу тартип болуш керек. Анча-мынча какукус болот, какыс кукус. Анан ошонун баарына ызылдай берген болбойт. Албетте эми чектен ашып кеткен учурларда аны атайын комиссия текшерип тийиштүү жазаларын берет. Бирок армия катуу болуш керек. Армияда тартип болбосо, анча-мынча какыс кукус болбосо, анда ал жөн эле бир эс ала турган же окуй турган жай эмес. Ал жерде кызмат өтөгөндө мындай жигиттер ошон менен бышат. Анан болор болбоско эле коомчулук кээде ызылдап чыга калганда туура эмес. Эми аша чабып кеткен учурларды албетте көз жаздында калтырбай жазалайбыз. Руслан мырза, ушул нерселерди эске алып, армияда катуу тартип болуш керек. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, сиз да тана албайсыз, армияда кызмат кылып аткан балдардын арасында дедовщина деген нерсе жок болбой калып атат да, баары бир учурап калып атат. Кече эле күнкү ошол МЧСке тиешелүү армиядагы балдардын акыбалыны жанагы өзүнүн ошол жерде балдарды тарбиялай турган адамдардын жасаган аракети бул деген дедовщинанын жок болду деген сөзгө чекит коюп атат да. Жок болбой эле тымызын ал нерсе бар экендигин далилдеп койду. Бул деген балдардын келечекте кызмат кылуусуна. Ошондуктан мен сизден суранат элем, баштапкы аскердик тарбия берүү боюнча мектептерде 2000ден ашык мектеп бар болгон болсо Кыргызстан боюнча. Ошол мектептин ар бирине элге билим берүү министрлиги менен өзүнчө мамлекеттик программа иштеп чыгып, баштапкы аскердик билим берүүнү. Себеби биз Союздун мезгилинде окуганбыз. Автомат Калашникованы кантип ажыратат, кантип чогултат, кантип пайдаланат, кантип мишень калат, бүт бардыгын биз мектептен үйрөнүп чыкканбыз. Баштапкы аскердик билим берүүнү алып, анан санитардык биринчи жардам берүүнүн бардыгыны. Ошолор жаман болгон жок да, биз мына турмушубузда пайдаланып келатпайбызбы? Ошондуктан таптаза мезгилинде балдар окуйт дагы мээсинде калып калат. Ар бир мектепте баштапкы аскердик билим берүүнүн базасын түзүп чыккыла. Классыны ачып, расмий түрдө ошо сейфини коюп, автоматтарын коюп, бүт керектүү материалдарды коюп туруп, анан ошо жерге аскердик билими бар мугалимдерди расмий түрдө конкурс түрүндө өткөрүп туруп, мугалимдерди белгилеп кабыл алыш керек дагы, буйрукту өзүңөр чыгарышыңар керек. Ошол аскердик билим бере турган мугалимдер силердин алдыңарда өзүнүн отчетун берип, балдарды кандай тарбиялаганын алып барыш керек да. Ошондо балдардын түздөн түз армияга барганга өзүнүн эрки болот. Керек болсо, ачык эле айтышыбыз керек. Армияга барбаган жигиттерге кыздар турмушка чыкпай эле коюш керек. Ал деген армияда кызмат кылбаса, элини коргогонго жараса, ошон үчүн үй бүлөгө жоопкерчилик жок болуп, ажырашкандар көбөйүп атат. Тирүү жетим балдардын саны көбөйүп атат. Эркек балдарыбыздын мүнөзү жумшак болуп, эрке талтаң болуп, анан жоопкерчиликти сезбестен үй бүлө институту талкаланганы ушундан болуп атат. Эркектерибиз өзүнүн үй бүлөлүк кожоюнчулугун сезиш керек. Ал үчүн армияда сөзсүз түрдө кызмат кылып, анан ошол тарбияны берсек, армияга барган. Рахмат. Руслан мырза, отурсаңыз болот.